Андрей Малахов эфирде айткандары боюнча үн катты. Малахов анын жеке пикири демократиялуу Кыргызстанда өтө көп нааразычылыктарды жаратаарын ойлогонун айткан. Россиялык телеалпаруучу Андрей Малахов чуу жараткан телеберүү боюнча кыргызстандыктарга кайрылды. Анын билдирүүсү өзү башкы редактор болгон Starhit порталына жарыяланды. Малахов анын жеке пикири демократиялуу Кыргызстанда өтө көп нааразычылыктарды жаратаарын ойлогонун айткан. Бир суткада эле эфирге чыккан программа боюнча 20 миңден ашык пикир алганын билдирген. Ал ошондой эле программаны даярдап чыгууда 10дон ашык улуттун өкүлдөрү иштей турганын кошумчалаган. Бул чыгарылышта менин журналист катары милдетим баласын жоготуп боздоп жаткан эненин абалын жана ал эмнеге каза болгондугун түшүнүү болчу. Укук бузгандардын, кылмышкерлердин улуту жана жарандыгы болбойт. Мыйзам алдында баары бирдей. Мен кыргыздарды сүйүктүү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан гана эмес, Семен Чуйковдун эмгектери аркылуу билем. Андан сырткары жеке жолугууларымда болгон. Мен журналисттик ишимдин бир бөлүгүн аткардым деп ойлойм. Татьяна Маругова күнөөлүүнүн өзүнөн болбосо да, анын өкүлдөрүнөн биринчи жолу кечирим сураганын укту. Анан калса менин айткандарымды кээ бир кыргыздар туура эмес түшүнүп калганына өкүнүп турам. Мен тынчтыкты жана ынтымактуу коңшулук мамилелерди каалайм. Абаса акыйкаттык жана сөз эркиндигин жактайм, деди ал. Буга чейин телеалпаруучу Андрей Малахов Россия 1 телеканалындагы прямой эфир берүүсүндө кыргызстандык таксист менен россиялык миллиардер Александр Маруговдун уулунун мотоцикли кагышкан жол кырсыгын талкуулаган. Кырсыктын кесепетинен Маруговдун баласы каза болуп калган. Эфир учурунда таксисттин ата-энеси жана Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин өкүлдөрү маркумдун энесине көңүл айтып, кечирим сурашкан. Бирок берүүгө чакырылгандар менен телеалпаруучу бул жерде баары буйртма аркылуу жасалган деген оюн таңуулашкан. Рулда 23 жаштагы кайдагы бир мурдун тарта албаган бала болгон. Ал башка мамлекеттен келип, бир нече айдан бери такси кызматында иштеп жүрүптүр. Ага бирөө 100 миң доллар берсе, үй бүлөсүн, туугандарын, бүтүндөй айылын бактылуу кыла алат. Мындай акчаны алар өмүр бою иштеп таба албайт да. Себеби айлыктары 10 доллар, деген Малахов. Берүү YouTube каналына чыккандан кийин алпаруучу катуу сынга кабылды. Соц тармактын колдонуучулары Малахов хэштеги менен ага наалат айткан билдирүүлөрдү жазышууда. Көпчүлүк алпаруучу бүтүндөй кыргыз элинин намысына шек келтиргенин айтып, кечирим суроосун талап кылып жатат. Өз кезегинде Россиянын Кыргызстандагы элчилиги Малаховдун айткандары боюнча пикирин билдирип, адамды таарынтуу оңой, бирок муну менен жашоо кыйын. Андан да жаманы бүткүл элди кемсинтүү деп жазган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Россиянын Кыргызстандагы элчисинин орун басарын чакыртып, тим өкүлү журналисттин Россиянын мамлекеттик ЖМКсы аркылуу айткандарына тынчсыздана турганын билдирди. Жогорудагы маалыматтар Спутник KG сайтынан алынды. Достор, өзүңүздөр билгендей эле жакында Ақтөбе чачып тургузган шок окуя болуп өттү. Анда пусть говорят берүүсүн алып барган Андрей Малахов кыргыздарды кемсинткен. Ал өзүнүн сөзүндө кыргыздар 10 долларга иштеп жүрүшөт айлыкка. Эгерде аларга 100 миң доллар бере турган болсо, бир үй бүлөсүн бактылуу кылышат. Булар 100 миң доллар үчүн, акча үчүн бардык нерсеге барат деп Кыргызстандын кыргыз калкынын беделине шек келтирген. Биз бул окуя боюнча атайын саясий серепчибиз Самат Байкебизге кайрылдык. Айсаңыз, Самат Байке, негизи эле Андрей Малаховдун бул жерде айткандарын кандай түшүнсө болот, кыргыз тараптан кандай реакциялар болду жана ал өзүнүн сүйлөгөндөрүнө мыйзам алдында жооп бериш керекпи? Саламатсыңарбы? Албетте бул жерде Андрей Малахов бир авторитеттүү, бир чоң эле каналдын алып баруучусу болгондон кийин ойлонуп сүйлөшү керек эле. Негизи эле бул Андрей Малаховдун мындан мурунку программаларын көрсөңөр дагы, бул жөнөкөй эле бир популист, өзүнүн ошол телевидениедеги акчасына кызыгып эле бир болбогон нерселерди чыгара берет. Эгерде чындап мындай жүрөгү бар, чындап жакшы киши болгон болсо, ошол жерде апасын отургузуп алып, кечке ошол баласынын авария болуп өлгөнүн апасына көрсөтө бергенден алыс болмок. Ал болсо ошол жерде отуруп алып, тынбай апасына коюп берип атты, ошол баласынын каза болгон күнкү аварияны дагы. Анан кыргыздарды болсо, буларга бир мисалы үчүн 100 миң долларды алып алган болсо, барып бир айылын багып берет. Анан баардыгы ошол менен жашап калат деп бир туура эмес нерселерди көп сүйлөдү. Андрей Малахов эгерде ошол айтканы туура болуп, биз 10 доллар алабызбы, 100 доллар табабызбы, ал өзүбүздүн ишибиз. Бул элдик адам болгондон кийин бизге эч кандай асылбашы керек эле. Бул эң туура эмес болду. Албетте кыргыздар бул жерде ошон үчүн баардыгы жаман көрүп жатышат. Кечирим сурасын деп, анткени ал албетте кечирим сурашы керек. Кечирим сураса дагы кыргыздар мындай нерсени кечирбейт деп ойлоймун. Өзүңүзгө белгилүү болгондой эле Кыргызстандагы Россиянын элчилиги
Малаховдун иши боюнча, Малаховдун сүйлөгөнү боюнча үн катты. Ал үн каткандагы кыргыздар үчүн жетишсиз болду десем жаңылышпайм. Себеби ал элчилик бирөөнүн тарынты оңой, эгерде тарынты болсаң түбөлүккө өкүнүп өтөсүң дегенде эле сөз сүйлөп койду. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул Андрей Малахов дагы өзүнүн сүйлөгөнү боюнча үн катты. Мен өзүмдүн журналисткалык жумушумду аткардым деди. Мен Чыңгыз Айтматовду тааныйм, анын чыгармаларын окуйм, кыргыздарды сыйлайм, менин сүйлөгөнүм мынчалык Кыргызстанга терс таасирин тийгизип, резонанс болуп кетет деп ойлогон эмесмин деди. Буну кандай түшүнсөк болот? Ушинтип сүйлөп туруп бул кечирим деле сураган жок. Бул менин өзүмдүн жумушум деп гана кутулуп кеттиби? Эми бул жерде баягы айтылган сөз атылган октоп коет. Бизге Андрей Малаховдун сөзү эч нерсе деле эмес, чынына келгенде. Ал бизге эч ким эмес, ал бир болгон акчага тоюп калган бир орус. Анын сөзүн биз жүрөккө жакын албай койсок деле болот. Анын бир сөзү менен биздин намысыбыз деле кетип калбайт. Кыргыздар ар дайым өзүнүн намысын сактап келген, бир тарыхта ташка тамга баскан эл. Ошондуктан бир орустун сөзүнө анчалык капа болбой деле койсок боло берет. Айтсаңыз, Андрей Малахов кыргыздар $10 иштеп жүргөн $100,000 үчүн баардык нерсеге даяр булар деп, мисалы Кыргызстандагы мигранттарды аябай эле ренжитип койду. Ошондой эле буга дагы Facebook тармагында, соц тармактарда Махалов деген хэштег менен атайын белгиленип, бул кечирим сурасын деп дагы кыргыз эли атайын бир талап коюп атышат. Бирок $100,000 үчүн кыргыз эли баардык нерсеге барат деп айткан жок. Айтты, бирок бул сөз депутаттарга тиешелүү болгондо туура эле болуп жатпайбы? $100,000 үчүн жер сатат, кум-төрдү сатып атышат, алтындарды сатат, жерлерди сатат, Тажикстандагы чек аралар деле такталбай калып кетет. Бир жагынан туура айтты деп ойлойсузбу, кандай? Жок, албетте, анткени ал өзүбүздүн ишибиз. Биз Кыргызстандын бийлиги жерин саткан, элин саткан ал ачуу чындык. Бирок деген бул жерде ал Малахов именно ушул элди айтып атат, жөнөкөй эл жөнүндө сөз кылып атат. Бул жерде ал бийлик жөнүндө сөз кылган жок. Анан баягы хэштег боюнча да оңдоп кетейин, ал жерде Махалов эмес, Мал Лох Оф деп ушундай атайын ушундай хэштегти биздин жаштар ойлоп чыгышты. Мындай малга теңеп, лохко теңеп, мындайча айтканда ошол менен кечирим сурасын деген бир чакырык таштап жатышат.